Салам достор, Sportskg каналына куш келипсиздер. Эгер сиздердин араңыздарга бул каналга жаңы келип кошулгандар болсо, бул каналдан сиздер спорт дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар тууралуу маалыматтарды ала аласыздар. Андыктан эгерде сиз спортко жакын адам болсоңуз, бул каналга катталып коюуну албетте унутпаңыз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз Хабиб Тони Фергенсон менен кандай шартта беттеш өткөрүүсү жана Конор Макгрегорго кандай сөздөр менен жооп бергендиги тууралуу сөз кылабыз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, өз ой пикириңизди комментарийге жазып калтырууну унутпаңыз. Биз болсо баштадык. Акыркы убакытта бул беттешти көптөгөн эрежесиз эроруш көрмандары чыдамсыздык менен күтүп келишкен. Күтүүсүз жерден Хабиб Инстаграмга жазып калтырган посту көптөгөн адамдардын үмүтүн өчүрдү. Бардык жаңылыктар дээрлик ушул тууралуу болуп калган. Хабиб кандай шартта өтүшүн билбеген түшүнүксүз беттеш өткөрүүдөн баш тарткан. Тониге башка тандаш издей башташкан. Азыркы учурга чейин UFC бул бой тууралуу официалдуу түрдө болбойт деген чечим чыгара элек. Болгону Дана Уайт гана Хабибдин кылган кадамына баары Хабибдин мушташпайт экендигин билген деп гана сөз айтты. Хабибдин мындай кадамга барганы дагы түшүнүктүү, анткени UFC азыркы учурга чейин бой тууралуу толук маалымат бере элек. Жана бул тууралуу Хабиб кече туз эфирде аларга кайрылды. Менде аларга суроо бар. Мен кайсыл жакка учуп барышым керек? Америкагабы? Америкада турнир жок. Абу-Дабигеби? Абу-Дабиде деле турнир жок. Европагабы? Ал жакта деле жок. Россияда деле жок. Кайсыл жакка барайын, айткыла, кайсыл жакка? Кээ бирлердин айтуусу боюнча мен самолетко олтуруп Америкага учушум керек экен. Менде силерге суроо бар. Эмне үчүн мен Америкага учушум керек? Ал жакта турнир жок болгондон кийин. Кимдир бирөө мага жооп бере алабы? Кайсыл жакка учайын? Кайсыл жакта болбосун жаңылыктарда, кайсыл жерде комментарий окубайын, мен чынында өзүм чарчап бүттүм. Кайсыл жакты караба, беттеш болбойт, Хабиб минтти, Хабиб антти. Мен декабрь айынын аягынан бери боевой режимдемин. Эртең менен кечинде машыгуу менен алекмин. Эртең менен кечинде машыгып даярданам, вес кууп жатам. Эртең менен кечинде спарринг, лапа, жүгүрүү, качка, грэпплинг, борьба, эмне десем, декабрь айынан бери даярданып жатам. Деп Хабиб өзүнүн прямой эфиринде айтты. Мындан сырткары көптөгөн журналисттер дагы бир жолу Хабибдин өзүнүн бой тууралуу угууну жана андан кийин кандай пландары бар экендигине кызыгышты. Мына бул тууралуу белгилүү журналист Бретта Камот биле алды. Дагестандан Америкага учуп бардым. Ал жакта 40 күн болдум. Күндө эртең менен кечинде тренировка кылдым, билесиңби? Эмне болуп жаткандыгы баарына белгилүү. Мен эч нерсе кыла албайм. Менин атым Хабиб, коронавирус эмес. Коронавирус менин түйшүгүм эмес. Бул нерсени эч ким башкара албай жатат. Бар эле мени Америкага учсун деп атышат. Эмне үчүн? Мен ал жакка учуп барышым керек. Кайсыл жерде беттеш болоорун билбегенден кийин. Ушул эле ой менен Японияга, Европага, башка жактарга да учуп бара бербеймби? Беттеш ошол жакта болот деп ойлоп. Америкага учуп баруунун кажети жок. Мен жөн гана ушул сөздөрдү мага айтып жаткан адамдарга таң калам. Коронавирус оорусу бул менин катам эмес. Мен чыгарган жокмун бул орууну. Түшүнүп жатасыңбы? Макул, мен түшүндүм. Эгер азыркы учурда UFC беттеш өтүүчү жайды белгилесе, сен мурдагыдай эле даярсыңбы? Мен күнүгө машыгып жатам. Ар күнү эртең менен кечинде. Менде үйдө өзүмдө зал бар. Билесиңби, азыркы учурда мен UFC'нин белгилүү бир жылдыздарынанмын. Мен жеңилбеген жеңил дивизиондун чемпионумун. Түшүнүп турасыңбы? Бул бир жөнөкөй беттеш эмес. Беттешке 16 күн калды, мен болсо дагы эле беттеш кайсыл жерде болоорун билбейм. Бул жогорку деңгээлде эмес. Бул туура эмес. Жада калса Тони Фергенсон бир нече күн мурда, эгер мен кайсыл жерде бой болоорун билбесем, контрактка кол койбойм деп айтты. Ал ушинтип айтты, бул менин сөзүм эмес. Бирок эч ким бул нерсеге көңүл бурган жок.
Же мен бир нерсени түшүнбөй турамбы? Силер менин кайсыл жерде беттеш өткөрүүмдү айтышыңар керек да. Мен ал жака учуп барып, учуудан кийин өзүмө келип, аба ырайына көнүшүм шарт. Спарринг кылып даярданышым керек. Кылчу иш көп. Макул, мага азыр беттеш кайсыл жерде болоорун айтышса, кайсыл жерде болбосун. Эгер мени Россиядан чыгарышса, мен барып беттеш өткөрүүгө даярмын, деп Хабиб өзүнүн онлайн түрүндө берген интервьюсунда сөз кылды.